Барс Медиа тартулайт. Соғыстан бас тартқан күнге етпей баш ет дейді. Ангел емесмін де. Мен де пендемін де. Әділеттілік қайсыл жерде болса, мен ошол жердемін де. Мен рынкке шыққан емесмін. Сенің атыңда Өмірбек. Же атыңды өзгөрт. Же болса қорқпа. Жігіттер намазына келсін. Чоң деле сыр жоқ. Eski erejeni özgürtüydü. Ayalдар kordolgon qoğumdu hiç kaçan batırlar jaralbaydı. Алардын өзүндө проблемасы бар окшойт да. Саламатсыздар, урматтуу Барс Медиа сайтынын окурмандары жана Барс Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Жогорку Кеңештин депутаты Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Турдубаевич Сулаймановдун кеңсесине конокко келип, ал менен маек курган турабыз. Бизден алыстабаңыздар, алдыда силерди кызыктуу, жакшы маек күтөт деп ишендиребиз. Алтынбек агай, азыр дүйнөнү коронавирус каптап атат. Бирок коронавируска карабай сиз менен кыргызча учурашып коелу. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Ушул коронавирус демекчи агай. Дароо эле суроолор көтөлү. Коңшу Казакстанда катталып атат коронавирус. Бизде баягы ар кандай даярдыктар көрүлүп атат. Жеке сиз өзүңүз ушу коронавируска даярдык көрдүңүзбү? Эми баарыбызга белгилүү болгондой кошуналардан катталды Казакстанда. Бизге Кудайга шүгүр бизде өкмөттүн расмий билдирүүсүнө караганда бизде катталган жок десек болот. Кудайга шүгүр. Бирок ошого карабай биз аябай даяр болушубуз керек. Түрдүү дүйнө жүзүндө кантип даярдана алышат, ошолордон сабак алышыбыз керек. Көп элдер чогулган жерлерди жабыш керекпиз. Анан үйдөн чыкпаганга аракет кылыш керекпиз. Анан ошол мезгилде чоң кризиске келетат. Ошол кризиске дагы даяр болуп, элдер оокатын сарамжалдуу пайдаланса жакшы болот. Мен деле ошондой үй бүлөлүк же башка мындай сарамжалуу пайдаланганга өттүк. Анан көбүрөөк эки жака чыгууларды азайтып, мындай эл катары ушундай бир аз болсо да талкадан алысыраак болгонго аракет кылыш керекпиз да негизинен. Жана сиз өзүңүз айтып өттүңүз, баягы эл көп чогулган жерге баргандан алыс болушубуз керек депчи. Дал ошол эл көп чогулган жерге барганды тыюу салуудан улам алдыда баягы баарыбыз күтүп аткан Хабиб Нурмагомедов менен Тони Фергюсондун беттеши болбой калышы ыктымал деген сөздөр айтылды. Бирок Дана Уайт көрүүчүлөр сөтөт деди да. Ошол беттешке сизди баягы спорт менен алектенип жүргөн адам катары сурай кетейин дегеним, сиз Хабибке жан тартып атасызбы же Тони Фергюсонгабы? Дүйнөдө бүгүнкү күндө бүт ушундай нерселерге мына кырдаалга жараша өзгөрүп атат. Студенттерди онлайн окутуп атышат, өнөкөлөрдө көп нерселер жабышты. Анан ушул Хабиб менен Фергюсондун боюндагы жанагындай жабык өткөзөбүз дешип атат. Бул ушундай өтөт болуш керек. А мен эми негизинен Хабибке болеть этип келем. Бунда деле Хабибке болеть этем. Бирок шанстары 50-50 деп ойлойм да. Кимиси өкө тең күчтүү мушкелдер. Бирок жан тартып атканыңыз Хабиб. Спорт демекчи ушул темадан алыстай электе. Эл арасында Алтынбек Сулайманов учурунда дал ушул эрежесиз беттештерге чыгып жүрчү деген кеп бар да. Ошол чынбы же калппы? Жок, андай чыккан эмес, мен рынгке чыккан эмесмин. Андай болгон эмес. Спорттон алыс эмесмин. Бирок антип урушуп чыккан эмесмин. Спорттун кайсы түрү менен көп алектенесиз? Жигитке жетимишендер аз дейт. Чуркайм, сууда сүзөм, күрөшөм, бокска барам, күрөштүн дагы түрлөрүн, кыргыз күрөшү башка. Спорт кайсыл теннис ойнойм, алдыман кайсысын чыкса, ошону үйрөнгөнгө аракет кылам. Көп эле түрүн менен мындай
машықтым десем болады. Азыр дайыма мындай любитель катары да. Азыр күн сайын спортто жок дегенде тренажерлык залга барасыз дегенде. Сөзсүз. Дайыма кармап жүрөсүз. Дайыма кармап жүрөм. Канча жыл болду, сыр болбосо, дайыма ушу спорттук формада жүргөнүңүзгө? Дайым эле ушундай жүрөм. Мен көргөндөн бери эле көрүп турсам ушундай. Анча-мынча бир аз вес алып аласың, анан кайра вес аны куйсуң, кайра өзүнө келтиресиң. Түрдүү кээде мындай перерыв болуп калат. Кээде мындай усиленный тренировка болуп калат. Ушундай ар түрдүү. Настроенияга жараша болуп калат, кырдаалга жараша түрдүү. Ушундай убакыттар болуп калат. Жакшы. Дайыма машыгып жүрөм. Дайыма спорттосуз. Сизден үлгү алыш керек экен. Мен жакында спортко барышым керек деп даярданып жүргөнүмө бир 5-6 жылдын жүзү болду окшойт. Жүрсөңөр жүрө бересиңер. Убакыт бүгүн табыш керек болду. Бир күн башташ керек. Анан Алтынбек агай, кайсы бир күнү сиз болду, мен саясатчы болом деп чечтиңиз да? Же кырдаалга жараша саясатчы болуп калдыңыз? Эгер ошол мен саясатчы болом мына бүгүндөн баштап деген күн же жыл эсиңиздеби? Эстеп бере аласызбы ошол убакыттарды? Саясатта мен 3-чү созов депутат болуп отурам. 35 жашымда келгем, 1-чи жолу депутат болуп. Ошондон бери келетем. Эми ага чейин деле саясатка кызыгуу болгон. Кызыгып өзүм бизнес тармагында жүргөм депутаттыкка чейин. Анан көп нерселер түрткү болду. Биздин өлкөдө ошол бизнесте өзүмдүн ошол мезгилде башыман өткөзгөндө түрткү болду окшойт да. Бизнести барып коргош керек деген. Жалгыз өзүм бизнесим эмес, жалпы бизнести коргош керек деген ой менен мен келгемин. Бүгүн деле ошону көп кайталап жүрөм. Ошонун үстүнөн иштеп жүрөм, бирок колдон келбей атат көп мезгилде. Мыйзамдарыбыз иштебейт. Бизде бизнес корголбойт. Бизнес дайыма бир жеке бир инсандардын, саясатчылардын же күч органдардын колдоосуна, коргоосуна таянып калып атат да, мыйзамга эмес. Тилекке каршы ушундай болуп келатат. Бул дагы бир качандыр бир мезгилде өзүнө келет болуш керек. Демек сиздин саясатчы болуудагы негизги максатыңыз ушу Кыргызстандагы ишкерликти колдоо болгон экен деп түшүнсөк болобу? Эгер ишкерлик эркин болсо, ишкерлер жумуш ордун түзөт. Биринчи орунда, экинчиси ушу жумуш ордун түзөт, анан салыкты төлөшөт да негизи. Буларга дайыма эркиндик берип колдош керек. Канча ишкерлер көбөйсө, ошончо жумуш орду түзүлөт, ошончо салык көбөйөт. Буну көпчүлүгү жакшы түшүнбөй атат да. Мамлекеттик болуш керек деген түшүнүк менен ушинтип келатабыз да. Алтынбек Турдубаевич, мен азыр бир параллель десем болобу, параллель келтирейинчи. 2010 жылы Өмүрбек Бабановдун Республика партиясында Алтынбек Сулайманов деген депутат, талапкер депутат болуп шайланды да. Арадан 5 жыл өттү. Алтынбек Сулайманов өзүнчө бир бол партиясын ачты и жогорку кеңешке келди. Арадан 10 жыл өттү. 2020 жыл короодо Республика партиясы бүгүн шайлоого барар барбасы белгисиз болуп илең салаң болуп турат. Бабанов болсо өзү саясатта жокмун, кеттим деди. Бабанов өзү саясатта жок, саясатта Алтынбек Сулайманов бар. Саясатта ошол Алтынбек Сулайманов түзгөн бир бол партиясы бүгүн бутуна туруп, ушуп шайлоого ишендүү даярданып баштады да. Мен сизден сурайын дегеним, Бабанов эмне ката кетирди? Бабановдун катасы эл бага берет болуш керек. Мен да бир болгон нерселерди айткым келип турат. 10 жылы сиз айткандай биз чогуу аттанганбыз Республика партиясынан. Өмүрбек Тикебаев менен Өмүрбек Бабанов чогуу интервью берип калды. Ошондо Өмүрбек Тикебаев айтты Бабановго: чоң жолго аттаныпсың, сенин атың да Өмүрбек, же атыңды өзгөрт,
же болбосо коркпо деген bir мисалды келтирди да македонскийдин сөзүн. Ошондо жакшы маани берген эмеспиз. Азыр эми турмуш көрсөтөт. Согуштан баш тарткан күнгө этпей баш ийет дейт. Ошондой болуп калды окшойт. Менин оюмча. Ушул суроого эле улай агай. Алтынбек Сулаймановдун өзү саясатта өзү дагы партиясы дагы турукташып, бутуна туруп алганынын ийгилик сыры эмнеде? Эми өтө эле ийгиликтүү болуп кеттик дегенден алысмын. Бирок салыштырмалуу жаман эмес биздин мындай фракциянын же партиянын ичиндеги мындай ынтымактуулук жогору кармаганга аракет кылабыз. Bizde sır деле жок, бул бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берүү. Кимдин колунан эмне келсе, кимдин айтканы туура болсо, ошого багынуу, чындыкка, адилеттүүлүккө, аны ишке аша турган бир ой жараткан болсо, арабызда, фракцияда, сөзсүз ошого баш ийүү. Мындай болуш керек деп бир курска карап өзгөрүү жок bizde. Бир дайым мындай адилеттүү, чын боло турган, ишке аша турган нерсе бирөө айтса, биз ошону колдоо да. Негизги сыры ушу деле деп ойлойм мен. Көп чоң деле сыр жок. Рахмат агай. Алдыда шайлоо турат да. Мындайча айтканда беттеш болгон да. Бул учурда беттеш алдында, шайлоо алдында бизде айрыкча кыргыз саясатында саясатчылар аябай абайлап сүйлөп калышат да. Ар бир сөзүнө маани берип ушинтип калышат. Бирок мен сиздин жакында бир интервьюңузду көрдүм. Ибраим Нуракун уулу байкебизге Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын жетекчисине интервью берип атып, шайлоодо добуш сатылбасын деген бул популисттик ачайкырык деп айттыңыз. Сатсаңар 1000 сомго сатпагыла дедиңиз. Ошонун баарын мен сизге айтайын, айрымдар кесип Facebook'tan таркатышты, WhatsApp'тардан таркатышты, группаларга таркатышты. Мен айтайын деген ушундай нерселерди сиз баягы мен мойнума алам, чынын айтканда, добуш сатылып атканы чында, бул чындык да, бул чын эле чындык. Бирок жагымсыз чындык да. Точнее, баягы сиздин оппоненттер муну колдонуп кетиши мүмкүн. Жана группаларга таркатып аткан жөн эмес да. Жаманаттуу болуп калам деп коркпойсузбу? Оппоненттер пайдаланып кетет деп. Эми колунторунан келишинче пайдаланды окшойт. Мен оюмча таркаткандай силер туура баамдапсаңар, аракет кылышты. Бирок эми бул жерде маселе бар да. Силер айтып аткандай чындыгында сатып алуу бул бар. Буну жок кыла албай атабыз. Буну менен баары күрөшүп атат. Айткандардын бардыгы сатылбасын. Добуш сатып албагыла деп келатышат да 30 жылдан бери. Бирок ал токтогон жок, азайган жок, тилекке каршы көбөйүп атат. Мен деле ошолордун катарындамын да. Сатылбасын деген. Билимдүүлөр келсин, акылдуулар келсин, мындай тажрыйбалуулар келсин деген ойдомун да саясатка. Тилекке каршы акчалуулардын артынан эми анча тажрыйбасы азырактар келип калганы бул чындык. Ошол сатып алуунун жыйынтыгы ушундай болуп атат. А мен элге окшоп сатылбасын десем деле болмок. Ал катардагы сөз болуп эле кала бермек, ага маани беришмек эмес. А мен ошол көйгөйдү, ошол проблеманы дагы күчтөнтүп көтөрүп чыккым келди да. Көтөрүп чыккым келди. Ал аткарылды. Ушул маселеге көңүл бурдургуңуз келди. Көңүл бурдургум келди. Андан кийин түрдүү талкуу болду. Сатылбасын. О, азамат сатылбасын. Муну ушинтип иштесек болот деп сатылбасын деген жыйынтыкка келдим. Мен ошол эмени алып чыктым. Мен дагы айтып, дагы башка түр менен айтам. Жакында дагы угасаңар, бир талкуу жаратканга, сатылбаганга биз баарыбыз күрөшүшүбүз керек.
Демек жанагы ойду максаттуу түрдө талкууга алып чыгыш үчүн айттыңыз десек болобу? Ошондой. Анда максатыңызга жеттиңиз окшойт, аябай эле талкуу болду. Агай, саясаттагы баягы саясатка келгениңизге жана айттык 2007-жылдан бери 3 чакырылыштын депутаты болдуңуз. Анан саясаттагы сиздин карьералык тепкич максатыңыз эмне? Кайсы карьералык тепкичти көздөп жүрөсүз? Балким президенттикпи же премьерликпи дегендей? Азырынча андай ойлор жок. Депутат болуп аткара турган жумуштар көп. Анын аягына чыга элекпиз деп ойлойм. Менде андай ойлор азырынча жок. Чынын айтканда. Азыр депутаттык ишмердигиңизде ошону улантам. Алдыма койгон өзүм миссияларым бар. Өзүм мындай койгон алдыга бир чоң тапшырмаларым десем болот өзүм үчүн. Ошол иштерди мен аткарып, элдин алдында аткарып бүтө элекмин деп айтсам. Бир суроо кошо кетейинчи агай ошол жерден. Бир бол партиясы шайлоодо буюрса өзүнүн ордун алат деген, парламентте дагы ордун алат деген ишеним барбы сизде? Албетте. Албетте. Ишеним бар. Анан азаттыкка берген маегиңизде мындай дедиңизде, биз мен түшүндүм дедиңиз, биз жаңыларды алып келишибиз керек экен. Мен курамды жакында мында өзгөртөм. Бул таңгаларлык курам болот. Биз азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз, жаратмандарды гана алып келебиз дедиңиз да. Мен сурайын деген мындай болот атагай. Жаратмандарды алып келген албетте сон. Бирок бизде шайлоо оюндары, тырмакчанын ичинде шайлоо оюндары өзгөргөн жок да. Шайлоо оюндары өзгөргөн жок. Бирок жаңыларды алып келип, эски эреже менен ойноп, анан жеңишке жетүү мүмкүнбү? Биз жаңыларды алып келели дегендин негизги максаты эски эрежени өзгөртүү да. Эски эрежелер өзгөрмөйүн жылыш болбойт. 30 жылдан бери көрүп атабыз. Эски эрежелер менен жылыш болгонун биз көзүбүз жетти. Мен толук көзүм жетти. Эски эрежелерден биз такыр баш тартышыбыз керек. Жаңы эрежелер менен биз барышыбыз керек. Мен айтайын деген, сырттан окуп келген билимдүү жигиттерибиз бүгүнкү заманбап ой жүгүртүү менен ой жүгүртө алат. Заманбап алдыга кетип аткан өлкөлөрдөй реформаны жүргүзө алат. Эски эрежедегилер ал заманбапты окуп, аны изилдеп бүткүчө убакыт кетип калып атат. Кайра жаңы болуп атат. Ошону билгендерди, ошонун үстүндө окуп келген жигиттерди, кыздарыбызды аларга мүмкүнчүлүк берип, кол бутун чечип берген болсо эгер өкмөт ишенип туруп, жасайт алар. Мен ишенем. Бүгүнкү бүт бийликте отургандар, мен дагы кошуп, биз аны жасай албайбыз. Биз жанагы эмеге зона комфорттон чыга албайбыз дагы, жүрөбүз тегеленип элечи. 8 мартта баягы феминисттердин митингин маскачан, ак калпакчан жигиттер келип бирсе таркатып кетишти. Ортодо чыкты. Сиз ошол боюнча билдирүү таркаттыңыз. Анан акырында эгер ошончолук эле кыйын болсоңор, бет кабыңарды чечип келели, сүйлөшөбүз дедиңиз. Ал маселеде мен сиздин оюңузга кошулдум да. Анан сиздин баягы билдирүүңүздү Facebook'тан бөлүштүм. Жигиттик сөз деп эле бөлүштүм. Бөлүшсөм, алдында 60-70 бир комментарий болду. Ошолордун 95% Алтынбек Сулайманов гейлерди колдоп калыптыр деген болду да. 5% сизди колдошту. Бирок мындай айтканда, шайлоонун алдында унчукпай эле турган дурус эмес беле? Себеби көп унчукпай эле утулуп кетишти да. Кандай дейсиз? Бул сизге эле баягы шайлоодо зыян тийгизип калбайбы дейм да? Ал жерде айтканымда мен айтканымы түшүнгөндөр деле көп эле болду. Түшүнүп туруп түшүнгүсү келбегендер көбүрөөк болду.
мен аларды түшүнүп туруп түшүнгүсү келбегендер, башка жака бурмалагандар деп айтат элем да. Ал жерде эркек болом деген кыздарды эмес, же кыз болом деген эркектерди колдоо эмес да менин айтканым. Менин айтканым аялдарды коргоо, аялдарга кол көтөрбөө жөнүндө болду да. Аны жана мен айткандай түшүнүп туруп түшүнгүсү келбей башка жака бургандар, алардын өзүндө проблемасы бар окшойт да. Мен айтайын дегеним, статистикага кайрылып келели. 19-жылы бир жылда 6000ден ашык үй бүлөлүк зомбулук болуптур. Бул МВДнын официальный кат менен кайрылып алдым. 6000ден ашык. Анын 95% аялдар сабалган, урулган, ушундай. 6000ден ашык. Бул арызданганы. Арызданганы. Аялдар бизде кордолуп атабы? Значит, бул МВДнын эмесине таянсак. Ошол жигиттер билип алыш керек да. Аялдар кордолгон коомдо эч качан баатырлар жаралбайт. Шуну билиш керек. Анан ошол жазган балдарга, кыйын болгон балдарга мен комментарийлердин көпчүлүгүн карадым. Бекинип алып жазгандар. Ошол жакта да бет кап табып алышкан да. Фейктер. Жазган эркектерге ошолордун ошол тилинде айткым келет да. Эгерде кыйын болсок, ошол жигиттер кыйын болсо, Айсулуу Тыныбековадай результат көрсөтүп алышсын. Бүгүнкү күндө барбы ошондой? Жалпы күрөштө жок. Шевченкодой результат көрсөтүшсүн. Барбы? Жок. Бүгүнкү вице-премьер Алтынай Өмүрбековадай бүгүн ишин кандай аткарып атат? Мен оюмча жакшы. Барбы ошондой жигиттер? Жок. Жигиттер намызына келсин. Мындай караш керек да. Эми дагы айтып кетейин. Тең укуктуулук дегенде. Тең укуктуулук үйдүн төрт бурчу, бир бурчу ата, бир бурчу эне, бир бурчу бала, бир бурчу кыз дейли. Аялдын укугун коргойм деп, бала менен атанын укугу дебеленбеш керек. Мисалы үчүн, ата менен баланын укугун коргойм деп, эне менен кыздын укугу дебеленбеш керек. Төрт бурч бирдей болуш керек. Ошондо туура болот. Кыз болом деген балдар же эркек болом деген кыздар биздин менталитетке туура келбейт. Биздин менталитетке такыр туура келбейт. Биздин динибизге такыр туура келбейт. Андай туура эмес башка жака бурмалагандар, жазгандар өздөрүндө проблема. Саясат ошо сиз айтып аткан адамды өзгөртөт дейт да. Болгондо дагы жаман жак өзгөртөт. Себеби баягы кандай десек, бийликтеги интрига, ушундай бир саясий оюндар характерди бузуп, башкача кылып коет дейт адам, жаман жакка өзгөрөт дейт адам. Өзүңүздөн ушуну байкадыңызбы? Жаман жагына өзгөргөнүңүз болдубу, жокпу? Сыныктан башканын баары жогат деп коет го. Саясатта ар түрдүү тактикалар болот. Ар түрдүү кырдаалга жараша чечим кабыл алыш керек болот. Өзүңө зыян келсе дагы коомго зыян келбесин деген убакыттар болуп калат. Себеп дегенде мындайда ынтымакты сакташ үчүн анча-мынча чындыкты да жашырууга туура келет дейт. Бирок дайыма жигитчиликти, адамгерчиликти карамаганга аракет кылыш керекпиз. Мен аракет кылам, дайыма. Чындык жака көбүрөөк огонго аракет кылам. Кээде түрдүү кырдаал жаралып калышы мүмкүн. Мен деле мындай ангел эмесмин да. Мен деле пендемин да. Мен деле каташылык кетирем. Ошондой бир кандайдыр бир чечим чыгарарда
ички өзүңүздө да, жан дүйнөңүздө эмнеге басым жасап туруп чечим чыгарасыз? Негизги могул болуш керек, анан ушуга жараша чечим чыгарам деген болот да, мисалы. Орусча айтканда совесть деп коебу, ички совестиңиз менен кеңешкенде кайсы тарапка, кайсы нерсеге таянасыз? Адилеттүүлүк кайсыл жерде болсо мен ошол жердемин да. Ошо аракет кылам дайыма. Болгон ошол. Сиздин уулуңуз жөнүндө сурай кетейин деп атам. Уулуңуз Нуртемир Нью-Йорктук командада ойноп жүрөт азыр. Ушул ийгилик жаратып атат да эми. Ушу Нуртемирдин хоккейди тандап калышына сиздин жол көрсөтүүңүз түрткү болдубу же өзүнүн тандоосу болдубу? Жок, өзүнүн тандоосу десем, кичине мындай окшошпой калышы мүмкүн. Ал кезде кичинекей болчу. Аябай тентек бала, эми балдардын баары эле тентек болот. Тентектен дагы мындай энергиясы мындай көбүрөөк болгон көрүнүп турду да. Анан издеп буну эмне кылыш керек деп анан эми хоккейди мага негизи хоккей жагат да. Жакшы көрөм хоккейди. Спорттун баары эле жаман эмес, баары эле жакшы. Хоккей өзгөчө. Анан ошол жака берип көрдүк, үйрөнүп, аракет кылып көрдү. Анан жыйынтыктарды, результаттарды көрсөтө баштады. 8 жашында Россияга алып бардым. Просмотрга алып бардык. Мен барган жокмун. Мамасы алып барды. Ал жерден просмотрдан өтүп, Россиянын клубунда ойноп калды. Андан кийин Америкага алып бардык. Мен алып бардым на просмотр. Ал жерден дагы өтүп. Азыр бүгүнкү күндө Нью-Йоркто. Авиатор деген клубда? Авиатордан азыр башкага жылды. Андан күчтүүрөөк клубка жылды, аз болду. Ошол жакта ойноп атат. Эми негизги максат, менин максатым менин балам эми, бирок кыргыздын баласы келечекте ошол кыргызды НХЛде эшик ачып берсек деген оюм бар да. Эгер НХЛ составына кирип калган болсо, бул баары жалпыбыздын ийгилиги деп эсептейм. Ошого азыр таланты бар, эми мүмкүнчүлүгүбүз бар, аракет кылып көрөбүз. Эми буягы Кудайдын колунда, эми кандай результат берет. Эгер болуп калган болсо, бул дагы бир тарых жараткан болот да. Менин оюмча, мен ошентип ойлойм. НХЛде анан кийин биздин башка балдарыбыз да барып калса артынан мен дагы бир чоң спортко кошкон Кыргызстанга, кыргыз элине бир аз да болсо дагы салым кошконым болуп калышы мүмкүн деп мындай кыялданып жүрөм. Ушуну менен анда маегибиз соңуна чыкты агай. Атайын убакыт бөлүп суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жакшылыкка жолугуп жүрөлү.